Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 971 чакырымды түзөт. Анын 450 чакырымдан ашыгы, жарымысынан көбү талаштуу бойдон калууда. Былтыр Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында расмий түрдө оң жаңжал катталган. Булардын бардыгы чек ара тилкелери такталбаган жерлерде болгон. Азыр тажиктер жашайт. Тажиктер жашайт. Тажиктер биздики дейт, кыргыздар биздики дейт. Ошолор ал жакка бара албайбызбы? Жок. Не атып коё? Солдаттар келет да, биздин солдаттар аны убакыт уруксат бербейт да, ошол жер спорный территория. Биз азыр Тажикстан менен Кыргызстан чектеш Көкташ айылында турабыз. Бул жерде короодо кыргыз менен тажик балдар чогуу ойноп жатышат. Бирок бул айылда кыргыз менен тажик үйлөр аралаштырган үчүн маселелер жана кыйынчылыктар болуп жатышат. Биздин жерлерде граница деген жок. Көчөлөрүбүз, үйлөрүбүз шахматный поледа. 10 кыргыз, 10 тажик, анан ортодо дагы кандайдыр бир чекте тажиктер, кыргыздар ошондой жашайбыз. Биз жашаган жер айылдын эң четиде. Айылдын башы бизден башталат. Мына шу жер граница, тажик келет, бүт. Мына менин үйүм бул. Бул дубалдар. Мына үйүңүз могул, Оңдойн десең, оңдойн. Вообще мүмкүн эмес. Ичинде короонун ичинде бирдемке салсаңар ким көрмөгүл эле дейм да, ошон. Жок, койбойт. Мына азыр бул мазар. Мына бул жер азыр мазар да. Мазар. Ошо жердин дубалы оңнап калган. Өткөндө шагылдап кеп төгүп ташады. Дубалды песке блок менен көтөрөйүк десе, келип токтотуп койду. Азыр керек эмес, эми эки жак граница чечилсе, анан мейли дейли. Граница бөлүнмөйүнчө эч кандай жум. Эми буга чейин 30 жылдан бери чечилбегенден азыр кантип чечилет? Ошо да. Ошону айтсак да неме кылбайт да. Качан бөлүнөт, анан убада берип атышабы? Убада берип атат. Эми кече жакында бир жерден уксам айтты. Граница деди. 2019 жылга чечилет экен. Угучу биз отурабызбы? Кебетебизди көрдүңбү мына? Жашоо ушундай. Мына жаңы туалетти март айынан баштаганбыз. Тереңдиги 4 метр кылып, эми зыян тийбесин эмес чыкпасын деп эми баштадык. Баштаганда эки мамлекеттин, Кыргызстан менен Тажикстан представительдери келип, мүмкүн эмес строительство деп эми бүзүлүп чыгат. Эми мага бул эң бир керектүү нерсе да. Сыртка чыга албасам, бирөөдүн коргонуна бара албасам, бул тышадан кече жакында бир жума болду. Күйөөм айтты, эми сен бияка киргенге болбойт деп атасың. Камаса мени камасынчы, баштайынчы деп эми дагы кайра баштады. Эми биягы дагы арты эмне болот билбейм. Туалет үчүн камап коюш мүмкүн турбайбы, өзүңүздүн короңузда салган? Прокуратурадан чечим бар деп атат. Өкмөттөн звонок болду, токтоткула, граница чечилет деп. Март айында айткан уже. Мына март өттү, апрель, май, июнь, июль, мына август келди. Эми мага основной эле короо жайым майыл өлбөм кетсин. Туалет эң бир зарыл азыр ушул күнгө. Тажикстандын айылдарынын дээрлик ортосунда калган Кыргызстандын Таш Тумшук айылынын тургундары түрдүү кысымдардан улам бир топ үйлөрүн кошуна өлкөн жарандарына сатып жиберген. Бул айылда кыргыз көп болчу илгери. Тажик туугандарга сатып, мына лейлектик туугандарга, тажик туугандарга ошонун атынан оформление кылып, өздөрү келип жашап атат да, мына тууган. Бирок ал кыргыз жарандар. Кыргыздын жарандары, бирок алар өздөрү келбейт. Мукун тажик коңшу мемлекет келип жашап ататтар. Туугандарын алып келишет турбайбы? Тажик туугандарын алып келишет. Тажикстанда тургандыр. Ошого мем кылып келип жашап ататтар. Андай учурлар көп болот дагы. Көп болот атат. Анан ушун мына көчө полный эле ошондой болуп кетти. Анан наркычы. Ана үйлөр ham ошондой, ана үйлөр ham ошондой полный эле. Баткен районуна караштуу Аксай айыл өкмөтү кыргыз-тажик чек арасынын эң татаал тилкесинде турат. Мындан улам эки өлкөнүн жарандары ортосунда жаңжал, араздашуу тез-тез катталат. Жергиликтүү жашоочулар чек ара маселесинде жылыш жоктугун айтып келишүүдө. Варыкта 40 000 эл жашайт. Бизде болсо Аксай айылында 3 000. Булар бизге караганда бир кыйла көп. Анан бул төрт тарабы биздин Кыргызстандын жайлоолору жайгашкан. Бирок күн өткөн сайын булар сантиметрлеп, метрлеп жылып атышат да, чоңоюп атышат. Биздин жайлоолорубузду ээлеп алып атышат, жерлерибизди басып алып атышат. Ушинтип чоңоюп атышат да күндөн күнгө. Анан бул ушул жол өткөн, ушул жолубуз, ушул барык өткөн жолда, ушул жолдон болот да көбүнчө конфликтерибизчи. Ушул жолдон конфликтерибиз чыгып атат. Президент Сооронбай Жээнбековдун жылдын башында Тажикстанга расмий сапары учурунда Рахмон менен бирден бир актуалдуу маселеси чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо болду. Бирок маселе азыркыга чейин алдыга жылган жок. Ушул конфликттерди ушулардын болдурбай коюш үчүн биздин элдин тилеги, мен элдин үстүнөн айтып атканымдан кийин элдин тилеги ушу делимитация, демаркация деген нерсени ушул жактан баштап
Tez aranın içinde şu konfliktlerdi çekse biz жақсы эле жашамакпыз. Себеби biz буларды biz ата бабабыздан бери билгенден кийин biz тил табышып алабыз. Базарлардан biz мисал үчүн бизден алды берди, мындай соода сатык бардыгыбыз бирге эле.